Туғандар, ассаламу алейкум. Сіздер үшін 3 бөлмелі кухнясы менен 4 бөлмөсү бар. Эмеректери менен бар. Үй сатууга чыкты туғандар. Мына үй сатылат. Бул кухнясы экен туғандар. Мына отопление экен. Отопление. Мына зал. Бул коридор. Спальный. Жатакана мынакей. Терезелери бүт пластик туғандар. Эшиктери жакшы. Мындай ванный комнатасы бар экен туғандар. Мунун бираз кылатырган жерлери бар экен, бирок бар экен да, ванный комнатасы бар экен. Анан мына бияк кухня болсо туғандар, бияк жатакана болсо, мына жер чоң зал экен туғандар, мынакей. Бираз обойлорун алмаштырыш керек экен. Ошондо дагы алмаштырбай чаптап кайра өз жагына, өз жерине, өз калыбына келтирип койсо болот. Бул жерде дагы бир спальный комната бар экен туғандар, мынакей. Көргүлө. Ушул үй сатууга чыкты туғандар. Мынакей. Баасы 800 000. Жери кенен чоң жери бар туғандар. Мынакей. Карагыла, мына смородина өсөткөн, тетиги гараж бар. Чеке жерде жайлашкан. Мен жашаган айылда турат бул үй. Көргүлө. Туғандар. Так, банясы бар сыртында, мондай кладовкасы бар. Мынакей, кладовка, дагы бир кладовка. Мынакей баня, отундары менен ичинде банясы турат туғандар. Жер тилкеси өтө чоң. Сарайлары бар, чөп басып кеткен могу жерлерде. Көргүлө. Тетиги жерге чейин. Аз басып болбойт биякта. Бирок сарайлары бар туғандар. Мына сарай, ар жактан кирпич менен салынган сарай. Бери бар туғандар. Азыр где-то бул жерде 40 сотиктей жер бар да. Андан да ашып кетиши мүмкүн. 45 болушу мүмкүн, бирок кагаз түрүндө 40 бар да. Кагаз түрүндө гараж турат. Бул жерде кулпунай өсөт. Аз кулпунайды көрөкчү, кулпунай барбы, жокпу? Кулпунай бар экен. Мынакей. Кулпунай жеги келип кетти. Алып жебирейинчи. Өтө дамдуу. Кулпунай. Суусуз калып тур. Ээси жок. Үйдүн сыртынан банясын көргүлө туган. Банясын мынакей, отуну менен кошо. Үйдүн түнүкөсү бар, жаңы жабылган. Кошнасы бар, кошнасы дагы отун аралап атат азыр. Тугандар, көргүлө, эгерде үйдүн сиздерге жаккан болсо, чалгыла тугандар. 800 000 баасы. Гаражы бар. Мынакей пластик терезе. Тугандар. Брусчатка салынган. Алча пышат могу жерде мына. Алча пышат. Тугандар. Үйдүн сырты тугандар. Бул көчөдө биздин кыргыз туугандар жашайт. Нурлан деген бай. Нурлан бай жашайт. Жыргал бай деген бай жашайт. Үй алган Жыргал. Жашай элек. Жакында келет. Туугандар дагы неде үйдүн ичи толугу менен тартылган тугандар. Көргүлө. Дагы бир рет көрсөтүп кетейин. Мынакей кире бериштеги жер, мына коридор. Коридорго киргенде бул ванный комната мынакей тугандар. Ваннанын өзүнүн эшиги бөлөк бар экен, туалети бар экен. Бул кухня тугандар дагы бир жолу мына эмеректери кылат экен. Буга чейин
Потолок натяжной экен. Бир сыйра аял киши кирип, бул жерди таптаза кылып чыйнап койсо, сонун спальный комната экен туугандар. Мынакей бул зал, бул дагы натяжной потолок туугандар. Дагы бир жолу и мынакей спальный комната туугандар. Дагы бир чоң спальный мынакей. Туугандар, кимге бул үй жаккан болсо чалгыла туугандар. Сөзсүз чалгыла. Үй жакшы. Эптеп кетсеңер бияктан жашап жарандыгы бар, жарандыгы жок адамдарга дагы туура келет. Жумуш тапса болот. Расмий түрдө бирок бул айылда сүт уй чарбасындагы сүт менен алектенген чоң фермер бар. Николай Петрович, ошол Николай Петровичке жумушка жайланса болот. Даярка болуп же машина айдаган киши болуп айдап туугандар. Кимге кызык болсо чалгыла туугандар. Жардам беребиз алганга. Үй жакшы, жери аябай чоң. Баасы 800 000. Чалгыла. Саламатта болуңуздар.